Салам достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Ар бир калуу тилектер үчүн чоң рахмат. Сиздердин да балаңыздар эч качан оорубасын. Бала ооруган эненин негизи эле аябай баанда түйшүгү, эненин жүрөгү ооруйт экен. Албетте баарыңыздарга дагы азыркы болуп жаткан көк чөтөлдөн этият болуңуздар демекчимин. Балабыз дагы ошол алдын ала алынбаган үчүн, биз деле ошол поликлиникага ишенген үчүн ошол жака карайсыңар, ушул жерде келип ушул жерде лечение алышыңар керек деген үчүн биз ошолорго ишенген элек. Бирок аттың 5-6 жыл 10 жыл мурунку дарыларды берип, баягы түзүк болбой турган хужуло турган дарыларды берип, эмгиче ушул бизди баягы ишендирип келди эле, өтүшүп кетиптир. Жөтөлү бул баламкы деле, кичинекей баламкы деле. Баарыңыздарга рахмат. Ар бир смстерди окуп аттым. Подписчиктерим арасында толтура мээримдүү энелер көп экенине дагы да ынандым. Мындай кыл, тигиндей кыл, мыналдарны бер, мынантсең жакшы болуп кетет деп ушинтип жазып атканда, убактысын кетирип, түнү менен мен менен жазышып, мындай кылсаң биз ушундай кылдык эле деген подписчиктериме терең ыраазычылык. Анча-мынча менин жакын деген тааныштарыма караганда түзүү экенсиңер деп койдум. Стористен карап туруп деле билмемишке салып коюп, укпамышка салып койгон тааныштарым деле болду. Алар деле туура түшүнөм. Может ичине рас болуптур деп аткандыр. Эми адам аркылуу болот. Ошондуктан эң главный оорубасын бала. Эң главный мен ушул кезге чейин дайым мен Кудай колдоп келет, Кудай кааласа дагы да колдой берет. Эң главный ниетиң түз болуш керек. Буга чейин наристелер ооруп атканын көрүп өзүм жүрөгүм чыдабайт эле. Эч жок дегенде тааныбасам да акча салып ушундай жардам аябайт элем. Ошондой баандай лялечкалардын ооруп аткан видеолорун көрүп эч жок дегенде акча салып коет элем. Ошол нерселерди туура кылыпмын деп азыр мындай өзүмө баандай баа берип, өзүмө мындай сымыктанып кетип атам да. Чындыгында бул нерсени прямой эле силерге айткым келип, сүйлөшкүм келди. Кече ошо балам реанимацияга алып кирип кеткенде мен жүрөгүм чыдабады. Мен биринчи жолу балам реанимацияга жатканын мен көрүп, мен үчүн өөн учурады да. Калтырап титиреп мен коридордо вообще болбой калдым. Анан мен тем более билесиздер, бизде Ошто условия жок. Балдар аябай көп, место жок. Ага деле макул болдум, бирок балам алып кирип кетип 3 күн бою ошол жерде жатат экен. Эмизген гана учурда гана кирип эмизип чыгат экенсиң, бирок бала сенин жаныңда болбойт экен. Мен ал нерсеге чыдай албадым. Отказной жазып, ыйлап сыктап алып кетип калдым. Бирок ошол көзөмөл болгон Элнура Маратовнага терең ыраазычылык. Кечеги болгон окуя боюнча айта кетсем, ал эле болбосун, миллиондогон смстер келип атат да мага. Бир эле мен эмес, жабыркаган кемпири деле, жаш келини деле, жөн эле эже сиңдиси деле лялечканы алып барган ар бир эне ушинтип жабыркаган. Именно ошол поликлиникадан жабыркаган, именно ошол эжеден копол мамиле, мындай халатный отношение көргөн инсандар көрүп атсыздар. Ар бирин чыгарып аттым факты менен. Бул мен придумать эткен нерсем жок. Мындай да, неге бизде ушу Кыргызстанда врачтар барды 5 кол тең эмес, бардын айткым келбейт. Сонун врачтар бар, аябай жакшы врачтар бар. Азырга чейин мамилем жакшы, бардыгы менен жакшы. Бирок ошолордун арасында ушул окшогон 2-3 бандай врачтардын айынан көптөр врачтар жабыркап калып атат да, немесине, ат фамилиясына. Бизде Кыргызстанда Ошто негизи эле. Именно ушул биздин Ошто, же Кыргызстанда деп эле коеюнчу, Бишкекте деле ушул эле көрүнүшкен, мен элдер көп жазды. Врачтар сураныч, мына сиздер көрүп аткан болсоңуздар, кичине болсо дагы жүрөгүңүздөр мындай мээрим төгүп келген мындай энелерге, айрыкча мына жаш келиндерге, мындай жаңы төрөп келген келиндерге мындай эне катары бооруңар ооруп эле жакшы сылык эле сүйлөп койсоңуздар, алар деле сиздерге жакшына эле сүйлөп, баласын көрсөтүп эле кетет да. Болгону бир жарым саат, 1 саат эле убактыңыздар кетет. Анан, конечно, жакында төрөгөн, после родовой депрессия болуп турса, өзү сыгылып турса, баласын эмизгенде бир эле эмизгенде канчалык түйшүк, билесиздерби ошол нерсени? Сиздер дагы эне болгонсуздар, сиздер дагы жаш келин болгонсуздар. Билбейсиңби? Сен апасысыңбы? Өзү сен карайсыңбы деген суроолор бербеңиздерчи, сураныч. Бизде врачтарда мындай
менталитет деп коеюнбу же ушундай характер деп коеюн, түшүнө албайм да. Бул менин эле жеке мнением болбош керек деп ойлойм. Бул келиндердин ичинде болгон бир крик души да. Кайсыл больницага балаң алып барбай, эриң менен күйөөң менен алып барып калсаң да, атайын ошол күйөөңдүн жанында сени кемситкенге аракет кылышат биздин врачтарчы. Сен билбей турбайсыңбы? Сен эмнени билесиң өзү? Деги бир нерсени билесиңби? Баланы сен карайсыңбы же күйөөң карайбы? Же болбосо апаң карайбы деп ушундай суроолор бербей келечи. Мен карабай, мен эмизбей, ана сен карап атасың күн түн дебей. Ооруган убакта больница болгон үчүн сени астыңа алып барып атам го деген адам жок да. Ошентип сүйлөсөң кайша сүйлөдү дейт. Жакшы сүйлөсөң жакшы сөз түшүнбөйт. Анан кечегидей мамиле кылганда анан үстүрттөн сүйлөсөң анан кийин пытырап жакшы мамиле кылат экен да. Буларга ошондой жагат экен да. Мына мисалы үчүн мен го жолдошум менен бардым. Эми элестеткиле, бир келин кайненеси менен барды да. Ошондо учур болот дейм. Кайненесинин көзүнчө врач: келиниңиз билбейт экен эчтекени. Билбей турбайсыңбы сен? Элементарный эмишти билбей турбайсыңбы? Элементарно баланы оорутуп алган турбайсыңбы? Бала ооруган үчүн сиздерге алып барып атабыз. Айланып кетейин, айланайын. Ак халатчан биздин медайымдар. Биз силерге алып барып атабыз, силерге муктаж болуп барып атабыз да. Больница ошон үчүн больница. Сен ошол үчүн айлык алып атасың ошол жерде иштеп, понимаете? Мен ошол нерсени түшүндүрө албай койдум. Мен эле эмес, биякта толтура энелер мага жазып атат. Айтурган ушул нерсени жеткирчи элдерге, мына врачтарга жеткирчи. Качан барсак кагып, силкип, бизди ыйлатып, кайра стресс кылып, бизди нерв кылып, кайра узатышат ушинтип. Күйөөм астында, кайненем астында мени ит кылды дегендер толтура жазды мага. Мени ушундай кылтат, карапайым элди жөн эле нара апарып бери алып келет экен да. Кечеги ситуация боюнча айта кетсем, баламды жакшына эле күлүп жайнап алып кирдим. Укол сая турган эже болчу. Ал эже боюнча арыздар аябай көп, билесиздер, сиздер да мына көрүп аткан инсандар баарыңар тааныйт экенсиңер. Уколду биринчиден аябай катуу саят экен, экинчиден балдарга копол мамиле, ар бир аялга дагы өтө копол мамиле кылат экен. Кудду ошондой эле мага деле копол мамиле кылды. Мен күлүп, жаркырап жайнап кирип бардым. Эже саламатсызбы деп. Мени карап тиктеп, саламатсыңбы деди. Андан кийин балам кандай жаткырайм да көңкөрүнөмбү же кандай кылайын десем, ошону да билбейсиңби? Кандай жаткырат элең, мындай жаткырасың дегенде мен ошол жерде жанып кеттим. Чынын айтайынбы? Ошондо дагы унчуккан жокмун дагы, неже сиздердин начальствоңардын аты жөнү ким деп эле суроо бердимби? Десем бар жогол Чынар дегенде мен ошол жерде күйүп кеттим. Балам ооруп барганда күйүп кеттим. Анан мен дагы сенгө өттүм да, камераны жактым. Ошондо өлүү болуп кайра актанып баштады. Болгону ушул.